Сулайман Рыспаев Бала бойдон калба 2-бөлүм. Ошол күндөн аз өтпөй мындай күтүүсүз окуя болду. Оюнан кайтпаган Кылыч Кубанычтын үйүнө күтүүсүз келип түштү. Анын эмне үчүн келгени айтпаса да түшүнүктүү эле. Апасы да Кубаныч да эмне кылышарын билбей бири-бирин карашты. Ал күздө да Асылдын колун сурап келбеди беле. Унчугушпай узакка чай ичишкен соң сөздү Кылыч өзү баштады. Менин күтүүсүз келгенимди кечирип койгула. Эмне үчүн келгенимди боолгоолоп тургандырсыздар. Асыл үчүн келдим. Асылдын колун сурап келдим. Кудай аман койсо, Асыл менен баласын канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай багып алам. Ишенип койгула. Мени да бала кылып алыңыз. Мен сизди апа кылып алайын. Өзүм деле атам менен апамдан жаш калып, өз оокатымды өзүм таап талаада жүрөм. Албетте, бир турмуштан жаңылгам. Жаңылбас жаак болбойт дейт. Эми Кудай жаңылтпас. Ишенип койгула. Асылга айткыла. Макул десеңиздер баш кошуп оокат кылалы. Мындай сөзүн Асылдын өзүнө да канча ирет айтты дейсиң. Бирок азырынча ал бир ооз ачык оюн айтпай келет. Чынында Асылбек күйөөсүнүн каза болгонунан чүнчүп, турмуштан ыза болуп жесирдеген атка конду. Өзү тендүүлөрдөн корунуп четте калышы, түйшүк түшүп, кейип жүрүшү аны кыйла тоздурду. Баягы эки беттей боорсоктой борсойгон, кызыл жүздүү, көзүнөн жылмаюу чачыраган Асылбы жок. Жак эти шылынган, ийиңдери шөлбүрөгөн бир арык келинге айланган. Анан ошондой кезинде эмне кылар айласын таппай жүдөп жүргөн чагында Кылыч ушинтип сөздүн того тер жерин айтып отурганы өтө оор болду. Бат эле ушинтип бирөөнүн көзүн карап калган турмушка туш болгонуна кор болуп отурат. Анын мындай абалын көрүп билишкен Кубаныч да, Күмүш апасы да эмне дээрин билбей жер карашат. Жакыпбектин аш өткөнүнө жарым жыл болду. Мейли, баш кошуп жашаса жашасын дейин десе, араң эле турушкан экен деп эл айтса, эли оозунда жок. Жок дейин десе, жаш баласы менен кыйналып атышат. Жакасы бөлөктүн жаны башка дегендей ар ким өз күнүн көрөт экен бул жашоодо. Ушундай ойлорду ойлоп, ачык сөз айта албаган эне бала, бул ишти биз чече албайбыз, Асыл бөөнүн өзү менен бирге отуруп чечели деген ойго келишип, кылычты узатышты. Бирок эртеси эле Асылдын үйүндө чогула турган болушту. Айткандай эле эртеси кечинде Асыл апасы менен инесин күтүүсүз келип калганын көрүп чоочуп кетти. Ой апа, тынччылыкпы деги? Тынччылык эле демиш болду Кубаныч апасын карап. Үйгө кирип чай кайнаганча алардын артынан Кылыч келди. Ал диванга коомай отурду. Кыймылы болду оксон. Ачылып сүйлөгөн киши жок. Унчукпай кыйлагып отурушту. Чай уртагандардын гана үнү чыгып жатты. Ошондо Асыл болор ишти боолгоолоп түшүндү. Көз алдында Жакыпбек тартылды. Көзү караңгылап, эрдин тиштенип, көзүн жуумп отурду. Кайра көзүн ачса, уулу аны карап туруптур. Кечир Жакып, кечир мени деп жатты оюнда Асылбы. Анан кысылган жүрөгүнүн тушун ууштап кармалап жатты. Башыма кандай күн түш болсо да кечир мени Жакып. Башка эч нерсе дей албайм. Сен мага келе албайсың. Акыры бир күнү мен сага бараармын. Ошондо түшүндүрүп берермин. Андыктан айлам жок. Кечире алсаң кечир мени. Анын ушул абалын апасы Күмүш сезди белем. Ууртап жаткан чайын тасмалга коюп, колунан кармалады. Чекесине колун койду. Бир жериң ооруп турабы? Деди үшкүрүнүп. Асыл унчукпай башын чайкады. Бир гана адилет тынчтыкты бузуп тайкесине кайрылды. Кубаныч тайке, мен сизге бир сонунду айтып берейинби? Деди чай ичип бүттүм дегендей жүзүнө бата тартып. Мен мектептин шашки шахмат ийримине катышкам да 2 ай болду. Бүгүн агайыбыз биринчи жолу 4 класска чейинки балдарды шашки шахмат боюнча мелдештирбедиби? Анан мен баарын утуп таштадым шашкиден. Бири мага жеткен жок. Чын элеби? Деди тайкеси чын дилинен кубанып. О, анда сен чыныгы чемпион болосуң го. Мен эми шахмат боюнча мектептин мелдешине катыштырсаң болот деп жатат агайыбыз. Туура кылыптыр. Сен андан да утуп мектептин чемпиону болосуң. Агай дагы айтты. Жазында райондук мелдешке алып барам. Буюрса райондун чемпиону болосуң деди. Тайнеси да аны колдоп жиберди. Бол айланайын. Кудайым сени ийгиликтерден кур койбосун.
Мен эми ыр жатташым керек, деди Адилет чечкиндүү. Жаңы жылдык балаты майрамында айтам. Ошентти да аркы бөлмөгө кирип кетип, каалгасын жаап алды. Баары күткөндөй болду. Эми сүйлөшө беришсе болот. Ушуну күтүп турганын билдиргендей, оор дем алып кылыч сөз баштады. Асыл, деди ал үнү карылдана. Мен бүгүн сенин колуңду сурап келдим. Мына апаң турат. Мына иниң отурат. Ушулардын көзүнчө колуңду сурап отурам. Эки бакыр бир тукур дегендей баш кошуп оокат кылалы. Мына Кудайдын иши экен, сен балаң менен жалгызсың. Албетте, сен менден бир топ жашсың. Сага деле турмушуңда караан болуп, ооруңду колдон, жеңилиңди жерден ала турган адам керек. Мага да жылуу чай берип, жакамды агартар бир аял керек. Мен деле турмушумдан аксап, талаалап жүрөм. Колуңду бер, баш кошуп бирге түтүн булаталы. Атайын кубаныч менен апаңды чогултуп, сүйлөшөлү деп бир ооз жылуу сөзүңдү күтүп отурам. Жок дебе суранам, Асыл. Миң ирет жаттап, миң ирет кайталап келген сөзүн кылыч айтып бүттү. Бүттүм дегенсип дымып отуруп калды. Жооп узакка болбоду. Ошондо апасы Күмүш: эгер балам өзүңдүн оюңда болуп, көңүлүңө туура келсе макул деп Асылга кайрылды. Жалгыз жарым эрбейип отурасың. Жок десең мен каршы болбойм. Эми деп созо сүйлөдү Кубаныч. Апасынын оюн улап, экөөң тең бала эмессиңер. Акыл калчап бир чечимге келгиле. Ошондо да өзүңөрдү гана эмес, Адилетти кошо ойлогула. Адилетти кыйлатпагыла, кейитпегиле. Ага атадай камкордук менен жакшы тарбия керек. Баланын келечеги кең. Менин оюмча Адилет зирек, акылдуу, чечкиндүү, мыкты бала болуп чоңоет. Анын келечегиңе экөөңөр жооптуу болоруңарды билгиле. Туура айтасың, деп алып Күмүш апа Кылычка буларды айтты. Сен дагы балам жакшылап ойлон. Жети өлчөп бир кез. Асылдын башына түшкөн мүшкүл ишти кайтада кайталатып, кейитпей тургандай иш жаса. Мурда Кудай мүшкүл салса, эми сен салба. Менин айтарым ушул. Болуптур апа, деп оор үшкүрүнүп Асыл бүтүм чыгаргандай, туура айтасыздар, биз бала эмеспиз. Бир жума ойлонолу, мага убакыт бергиле. Ошондо Кылыч ак жолукка оролгон түйүнчүк акчаны Күмүш апанын алдына койду. Рахмат апа, жылуу сөзүңүз үчүн. Менин да апам болуңуз. Буга чай ичип коюңуздар. Бат эле айылды ар тарабынан калаган кереге тоолор ак кар жамынып кыш кирип келди. Айылдын кичинекей мектебинде мындай кар жамынган кыштакта эмне кызык? Албетте, балдар үчүн кышкы балаты оюн кызык. Ушул оюн тууралуу мектепте уудуу сөздөр айтылып, даярдыктар жүрүп жатты. Ким ырдаса, ким бийлесе Аяз ата белек берет деп. Мугалим эжейинен уушкан балдар жөн отурушкан жок. Мен ырдайм, деди Гүлүм деген кыз. А мен бийлейм эжей, бийлесе мага эмне берет, деп сурады Айдар деген бала. Мен кайдан билем балдар? Аяз ата түндүк тараптан белектери толо куржунун мойнуна артып алып, Аяз кызын ээрчитип алып келет да, куржунуна сонундарды салып алат. Анан силерге өнөрүңөргө жараша белектеринен берет, деп эжеи балдарга түшүндүрдү. Адилетти ой басты. Ырдасамбы? Жок, ырдай албайм. Бийлесемби? Жок, бийлей да албайм. Анан эмне кылсам? Ыр жаттап жатка айтсамбы? Ошентип ойлоно берди, бирок чече албады. Ар кайсы ырды жаттап көрдү, бирок бирин да жакпады. Сабактан тарап баратып, Далисте чоң класстын балдар кыздары менен аралаша түштү. Анан алар менен бирге китепканага кирип кетти. Кантип кирип барганын өзү да билбей калды. Толгон китептер текчелерде жыйылып туруптур. Оозу ачылды да калды. Дүйнөдө канча китеп бар болсо, ошончо билим менен илим бар экенин ал кайдан билсин? Үйүндөгү текчедеги 20 чакты китептен башка китеп жок сыяктуу көрүнгөн да. Бул ирет ал эмне үчүн китепканага киргенин билбесе да, жаңы жылда Аяз ата үчүн жаттаганга ыр тапса болорун ойлоп койду. Ыр жаттагысы келсе, адабий окуу китебинен эле жаттап алып айта салса болот эле го. Бирок анын каалаганы башка сыяктуу. Мектептин бул чакан китепканасы чоң класстын 10дон ашык балдар кыздары киргенде толуп чыккансыды. Адилет алардын артында кала берди. Тигилер бирден экиден китептерди кармалап көрүп, кайра текчеге коюп таңдап жатышты. Ошондо артта турган Адилеттин колуна мукабасы жок бир китепче урунду. Колу жеткен бул китепти ала койду эле көзүнө «Менин атам» деген жазуу урунду.
Адилет менин атам деген бул жазууну окуганда жүрөгү зырп эте түшүп атасын эстеди. Атасы көз алдына тартылды. Караса 4 куплет ыр экен. Адилет таптым дегендей китепти жүрөгүнө кыса кармады. Ошол боюнча тиги чоң балдардан жол тийгенче тура берди. Сен ушул китепти аласыңбы? Деди китепканачы. Мунун сырты да жок, аты да белгисиз. Балдар тытып таштаптыр. Башканы эле алсаңчы? Ушуну эле алайын, деди Адилет мурдун шыр тартып. Мунун эмнесин окуйсуң дегенсип бир карады да, жаза турган номуру жок, же автору жок китепти баланын колуна карматты. Мейли, ала бер. Окуп бүткөндө кайрап келе. Китепти алды да Адилет апасына дүкөнгө жөнөдү. Жолдо келатып кырга көз жүгүртүп чыкты. Анан үйгө барганда сабактарын тез окуп бүтүп, эч кимге айтпастан жаттай баштады. Бат эле жаттап алды. Эртең ёлка болот деген күнү Адилетти тайкеси үйүнө алып кетти. Эмне үчүн экенин айткан жок. Үйүнө калтырып, өзү эч нерсе дебестен кайдадыр кетип калды. Апаң анан келет деген, бирок ал күнү апасы келген жок. Эртеси дагы. Анын эртеси да келген жок. Мектепке да издеп келбеди. Дүкөнгө барса дүкөн жабык. Адилетке түшүнүксүз окуялар болуп жатты. Үйүмө кетем десе тайкеси кетирбеди. Апаң өзү келип алып кетет деп койду. Күттү, бирок келбеди апасы. Ошентип жаңы жылдык кече башталды. Тайкеси экөө мектепке келишкен. Элдин баары жүргөн сүт, бирок ошончо элдин ичинде бир гана апасы жок эле. Издейт, таппайт. Тайке, апам кайда кеткен? Качан келет? Деди ыйлактап. Мен сага унутуп айтпай жаткан турбаймынбы? Адилет апаң Бишкекке кетиптир. Совет тайкең той берип жатыптыр. Ошого кетиптир. 2-3 күндө келет чыгар. Телефон чалбайсызбы? Телефон чалсам өчүк болуп жатат. Тойдон колу бошобой жатса керек. Аңгыча элдин баары мектептин чоң залына чогулушту. Музыка жаңырды. Таягын тактай полго дүкүлдөтө басып, сакалдарын жайкалтып, Аяз ата келди. Тамаша башталды. Балдар кыздар бийлеп, ырдап жатышты. Аңгыча Жакыпбек уулу Адилет менин атам деген ырды көркөм жатка айтат деген сөз жаңырды. Адилет ортого чыкты. Дагы эле эки көзү эл ичинде. Апасы түк көрүнбөйт. Бул дүйнөдө баары бар, бир гана апасы жок сыяктуу. Эл алдында мурда чыгып көнбөгөн Адилет сүрдөгөндөн элейип туруп калыптыр. Кулагына эч нерсе угулбайт. Көзүнө эч нерсе көрүнбөйт. Кана Адилет балам, ырыңды айта кой. Мен сага сонун беле камдап келдим, деген Аяз атанын сөзү эсин келтирди. Ошондо Адилет дегенде ырдын атын менин атам деп айтты да, дирилдеген үнүн бийик чыгарып ырды айтып кирди. Айткан сөзүн унутпай, көңүлүмдү бурамын, атам айткан ар түрдүү аңгемесин угамын. Бекер болбой кечинде, окуганды үйрөтөт, кол ойнотуп мукамдуу, комузду так сүйлөтөт. Акыл сөзү ар качан, тиет мага кереги, айрыкча көп ойлонтот, адам болгун дегени. Атакемди бир күндө көрбөй калсам сагынам, жаным балам дегени жагат мага баарынан. Ырдын аягына келгенде дуулдата кол чапкан элдин шаары менен үнү боолуп, Адилет көздөрүн колдору менен баса калды. Атасын сагынган эме ыйлагысы келип кетти белем. Же апасы көрүнбөй атасына болгон кусалыгы көз жашы менен чыгып кеткендей. Аяз атанын белегин бир колуна алып, бир колун көзүн такаган боюнча элдин арасына кирип кетти. Байкуш бала атасын сагынган да. Анан апасы да кызык ушул күнү баласын жалдыратпай келип койсо болмок. Жаш келин болуп үлпүлдөп, кылыч менен ысык чай ичип отурат да, жыргап. Адилет тайкесинин жанында ага сүйөнө отуруп, тегерегиндеги аялдардын ушундай сөздөрүн угуп жатты. Укканы менен эч нерсени түшүнбөй койду. Тайкеси апасын Бишкекке тойго кетти дебедиби? Эмне тайкеси аны алдап жатабы? Кылыч менен ысык чай ичип деген эмнеси? Ушундай сөздөрдү угуп, ого бетер ызаасы келип, эми чындап эле солкулдап ыйлай баштады. Арадан 2-3 күн өттү. Адилет тайкеси жана тайенеси болуп, кубанычтын нивасына түшүп, айылдын башына өзлөрүнүн үйүн көздөй жөнөштү.
Тайкесинин баягы сөздөрү баары калп экенин, аны алдаганын билип турса да Адилет эч нерсе сураган жок. Анткени болгон ишти ал 3 күн мурда аялдардан угуп албады беле. Ошентсе да апасы үчүн эмне Адилеттин ёлкасына келбей, айткан ырын укпай койгонуна гана таарынып жүрдү. Азыр үйүнө барганда апасы менен Кылыч байкени көрөрүн билгенде, ого бетер бушайманга түшүп, эмне кылар алапайын таппай денесин тер басты. Ал тургай үйүнө баргысы келбей, ушул азыр машинадан түшүп калгысы келип, зорго чыдап баратты. Аларды Асылай менен Кылыч жакшы тосуп алышты. Адилет апасын канчалык сагынса дагы, азыр андан өгөйлөп, таарынып, машинадан кыйлада жерге түштү. Аны жер бастырбай, апасы бооруна сыга кучактап, өпкүлөп да, ыйлап да жатты. Апа, кайда жүрдүң? Сагындым апау деп жатты Адилет апасын кыса кучактап, уңулдап ыйлап. Аны көрбөгөн бир жума, бир жылдай болуп кетпедиби? Апасы дагы деле көз жашын үнсүз шорголотуп, анысын эч кимге көргөзбөй, билгизбей баласынын мойнуна куюп жатты. Эне бала бир канча убакыт ушинтип турушканын эч ким көңүл салбагандай болушканы менен Күмүш апа бир маалда мынтти. Ай Асыл, болду эми? Балаңды эми көрсөң да үйгө кирели. Биз, балам экөөбүз азыр. Ошентти да ал уулун үйдүн жандоосундагы булакты көздөй ээрчите басты. Булактын көзүн ачып, тегерегин тазалап, көркүнө чыгарган Жакыпбек эмес беле. Аны эстеп ого бетер буулукту. Анан уулунун да, өзүнүн да бетин булакка жууп, күнөөсүнөн тазаланып жаткансып, ичинен Жакыпбектен миң ирет кечирим сурап, жалбарап жатты. Кечир Жакы, кечир мендей эссизиңди. Мындан башка аргам калбады. Бирок ант берем, эч качан артыңда калган уулуңду ыйлаттырбайм. Эч качан Адилетиңе бирөөнүн жаман сөзүн уктурбайм. Канаттууга кактырбайм, тумшуктууга чоктурбайм. Адилетиңди адам кылам. Кашык каным калганча Адилетиң үчүн гана жашайм. Сенин арбагыңдын алдындагы антым ушул. Ошентип калтырап титиреп, күбүрөнүп жатты Асылай. Анан муздак булактан ууртап, жүзүн жууп, бир аз өзүнө келди да уулуна кайрылды. Балам, сен акылдуумсуң. Сен менин эстүүмсүң. Сен менин тирегимсиң. Сенден башка менин эч кимим жок. Сен аны билесиң. Мени кечир балам. Аргабыз жок. Биздин эми жаңы бүлөбүз болот. Антпесек экөөбүз эрбейип, жалгыз коктуда жалгыз кантип жашайбыз балам. Мен сени ушинтип, эптеп чоңойтуп, чоң жигит кылышым керек. Түшүн алтын балам. Биз аргасыз жаңы жашоого көнүшүбүз керек. Макулбу? Сен менин акылдуу баламсың. Сен чоңойгондо кыйын жигит болосуң. Сен азыр менин айткандарымды эсиңе түйүп жүр. Сүйлөштүкпү? Мен сага, сен мага жардам берип, экөөбүз таарынышпай, жакшы оокат кылышыбыз керек. Балам, түшүнүп жатасыңбы? Кой эми үйгө баралы, үшүп, суук тийип калат. Жүрө кой. Ошентип Асылай уулунун да, өзүнүн да кебетесин оңдоп, анан үйдү көздөй ээрчише басышты. Каникул күндөрү өтүп жатты. Апасы менен Кылыч эртеден кечке жумушта. Кечинде келишет да муздаган үйгө от жагып, жылыткыча кыйла болот. Анан тамак бышканча жатаар болот. Кыштын кыска күндөрү ушинтип өтө берди. Кылыч эми үйгө кожоюн болгону менен эртели кеч коро жайды деле карабайт. Кечинде келип бакылдап, бир нерселерди сүйлөп, жаңы жылдын майрамы деп арактын тазасынан 1-2 куюм ичип алып, карды ток кайгысы жок. Сен азаматсың, сен жакшысың деп кез-кезде Адилетти мактамыш болот. Апасы Кылычтын көзүн бир карап, уулун бир колу менен кучактап, тамак ичип отурат да, жатарга келгенде бөлүнүшөт. Кээде Кылыч Адилетке тапшырма берип кетет ишке жөнөөрүндө. Сен жакшы баласың да, тайыңдын астын тазала, короону шыпыр, анан оюнуңа кетип жатып, сугарып, чөп салып кой, макулбу? Ошентет да өзү болсо атын токуп минип, Асылайды артына учкаштырып, оңду солду камчыланып ишине кетет. Апасы болсо эртең менен кетип жатып, балам, уйкуңду кандырып, курсагыңды тойгузуп, анан дүкөнгө бар деп күбүрөнөт. Ысык чай ичип, коржик жеп аласың. Азыр апасы баягыдай пол жуугучу эмес, дүкөндүн бурчуна кичинекей буфет ачып алышкан. Буфетте ысык чай, кофе болот. Балдар келип коржик, печенье алып жешет, чай, кофе ичишет.
Апасынын иши да жеңил, колу буту жулуу. Адилет да барганда ысык чай ичип, бир аз отурат да тайкесинин үйүнө кетет. Тайкесинин Адилеттен 1 жаш улуу Каниет деген уулу бар. Экөө кечке күрөшөт, эшикке чыгып чана тебишет, шашки шахмат ойношот. Кышкы каникулда алардын мындайын башка кылар иши деле жок. Бир күнү Каниет Адилетке мындай деп калды: Адилет, сен ансыз деле күн сайын бизикине келесиң. Каникул бүткөнчө бизикине эле жүрө бербейсиңби? Адилет ойлоно калды. Чын эле ошентсе болот. Дүкөнгө келип апасын күндө бир ирет көрүп турса болгону. Кылыч байкени көрбөй койсо деле болот. Апасына ушул ойун айтты эле, ал деле жок дебеди. Ошол күндөрдө Адилеттин оюн шахмат гана бийлеп, мектептин чемпиону болуу тууралуу гана ой менен жашап жүргөнсүдө. Ийримден берген мугалими Жантай агайын үйүнө барып, күндө Каниет экөө машыгып жүрүштү. Кээде мектепке келишип, ал жерден да сабак алып жатышты. Шахматтын жүрүштөрү Адилет ойго жүрсө оюнан, уктаса түшүнөн кетпей калды. Албетте, Жантай агайына жетиш кайда. Ошентсе дагы шахматтын укмуштуудай жүрүштөрү көзүнө элестей берет. Эшикте карда чана тээп жүрсө, үйдө тамак ичип отурса да көзүнө бир гана шахмат элестейт. Тур менен төөнү алыска буктурмага коюп, атты жашыруун артка алып келип, 3-4 пешка менен катар чабуулга өтүп, душмандын фигураларын биринин артынан бирин талкалап, ханды көздөй ферз менен кирип барат. Душмандын чабуулун сезмексен болуп, анан алардын аскерлери кирип келеринде күтүүсүз рокировкага өтүп кетип, душмандарды талаага калтырып, өзү кайрадан катуу чабуулга өтөт да күтүүсүздөн мат коет. Мына ушундай жүрүштөр менен өзүнүн дөөлөрүлөгөн ички сезимин башкара албай жүрдү. Ал тургай тасмалдагы чынылар ферз болуп, кашыктар пешка болуп, аш айрылар төөлөр өңдөнүп, шире ичкен стакандар турлар болуп көрүнүп, чай ичкени чыны сунуп, кашык менен чайына шекер салса да шахматтын жүрүштөрү өңдөнүп, көзүнө тасмал шахмат талаасы болуп көрүнөт. Аңча каникул бүттү. Мектептин короосу балдарга толуп, кумурсканын уюгундай кичинекей мектепте кайрадан сабак башталды. Кийинки жумада балдар шахмат иримине кайрадан чогулушту. Жантай агай Адилеттин ойногонун башка мугалимдерге көрсөткүсү келсе керек. Ал күнү 2 мугалим эриште келиптир. Алар жогорку класстарга сабак берген Сатар, Качкын деген агайлар болчу. Көрсө мектепте шахмат боюнча мугалимдердин алды ушулар экен. Ошентип алар бала короздордун оюнун кызыгып карап отурушту. Адилет балдардын баарын утуп таштады. Азаматсың деп чепеңдеген Качкын агай Адилетти мактады да: Кел экөөбүз кармашып көрөлү, деп шахматтын фигураларын тизип кирди. Тартынса да Жантай агайынын ойно дегенинен улам макул болду. А дегенде Качкын агай аны утуп койду. Анын жүрүштөрү таптакыр башкача экен. Алданып билбестик кылып койгонун байкады. Адилет кайра кармашка кирди. Мурдунун учу тердеп чыкты. Эми агай экөө тең чыкты. О, мына баракелде, деп сүйүнгөнүнөн кыйкырып жиберди Жантай агайы. Азаматсың, ура, тең. Качкын агай Адилеттин колун кыса кармады да, сабактарын башталып калганын айтып, оюн токтоду. Бул оюн Адилетти гана эмес, Жантай агайын да таң калтырып койду. Демек, анын окуучусу мектептин чемпиону болор күчкө жетип калыптыр да. Ошондон баштап мектепте Адилет Качкын агай менен шахмат ойноп тең чыгыптыр. Ал тургай агайды утуп кое жаздаптыр деген ууду сөздөр жүрүп жатты. Күндөрдүн биринде атайын эле мелдеш болбосо да, балдардын оюнун көрмөккө баягы агайлар дагы башка мугалимдер ийримге чогулушту. Адилет ийримдеги балдарды оңой эле утуп койгонун көрүшкөн соң, мугалимдер ыраазы болушуп, алар дагы кезек-кезеги менен ойноп киришти. 2 класстын кибиреген окуучусу баарын утуп жатканына мугалимдер өтө ыраазы болушту. Качкын агай дагы 2 ирет ойноду Адилет менен. Анын биринде Адилет утуп таштады. Анын Качкын агайды утуп таштаганы Адилет үчүн чоң деле окуя өндөнгөн жок. Жөн гана ийримдеги балдар менен ойноп жаткандай эле сезилди. Андан соң Сатар агай менен ойноду. Сатар агай менен да 2 ирет ойноп, биринден утулуп калды. Мектептин эң кыйын шахматчы агайларын утуп койгон
Бул чемпионду эртеси Дубал гезитке мектептин чемпиону Адилет деген макала жазып сүрөтү менен чыгарышты. Бул окуя Адилет үчүн зор бакыт, зор дем болду. Окуя тууралуу уккан апасы мектепке келип түз эле уулунун классына кирди. Кес келип көрүшүп, иш менен алек болуп, оокат деп жүргөн күндөрүн эстеп, Аслай өзүн уулунун алдында күнөөкөр сезип, мойнунан кучактап кое бербей турду. Класстагы окуучулар бир оозон «Асыл эжей, Адилет шахмат боюнча мектептин чемпиону болду» деп жапырт бир оозон айтып жиберишти. Бул сөздү уккан эне ого бетер эреркеп, ыйлак жаны ээрип кеткенсиде, баласын жетелеп алып сыртка чыкты. «Бүгүн үйгө алып кеткене келдим, балам», деди апасы көзүнүн жашын жоолугунун учу менен сүртүп. «Сагындым, балам». «Апа, унуткан жоксузбу?» «Унутпайм, балам, унутпайм. Эртең сенин туулган күнүң. Ура! Эртең менин туулган күнүм. Сага чоң белек алып койдук». «Yes!» Апасы уулунун бул сөзүнөн бир жылмайып алып, анын бактылуу жүзүн көрүп, өзүн да азыр өтө бактылуу сезип турду.